Kızıp kүйүп жатканын көрүп калып, биз ошол убакта эле дароо айыл өкмөт башчысына билдиргенбиз. Кышка деп камдалган көмүрлөр мектептерде өзүнөн өзү тутанып өрттөнүүдө. Мындай факты Сузак районунда 2 мектепте орун алды. Окуя ушул апта башында Барпы айыл аймагындагы номер 26 мектепте катталып, көмүр кампадан өрт чыккан. Тилсиз жоону байкаган эмгек жамааты өрттү убагында өчүрүп калууга жетишкен. Кызып күйүп жатканын көрүп калып, биз ошол убакта эле дароо айыл өкмөт башчысына билдиргенбиз. Айыл өкмөт башчысына билдирип туруп, айыл өкмөт тарабынан жардам баягыдай трактор келди, погрузчигибиз. Ошол погрузчик келип туруп, анан ошол чыгарганга катуу ошол күнү бардык техникалар жана мугалимдердин жардамы менен баягы көмүрдүн кызып аткан жерлерин дароо чыгардык дагы жайып өчүрүп алдык. Аны өчүрүп атканда ошо суу себеп өчүрдүк. Аталган мектептин кампасында 45 тонна көмүр 1 ай мурда түшүрүлгөн. Тендерден утуп көмүрдү алып келген тараптагы окуя катталгандан кийин мектепке келген. Алар тутануунун себебин көрсөтүп, жайылган көмүрдү каптап берүүнү сунушташкан. Учурда көмүр кайра капталып, мектептин кампасында жыйылып турат. Социалдык объектте мындай кырсыктын орун алышы кооптуу деген мектеп жетекчиси көмүрдүн сапатына да маани берүүгө чакырат. Тендерщиктер келип туруп көрүшүп, өздөрү да көрүшүп, анан кийин келип бизге ушу бул көмүр эми укаланып кетиптир, майдаланып кетиптир, эми кызып күйүп кетиптир. Артында жанагы пескоблок менен урулган. Күн кызып, багыдай майдасы бир жерге топтолуп калгандагы ошол жерден багыдай күйүп кеткендигин белгилешти. Көмүрдү багыдай каптап туруп жыйсак, багыдай күйбөйт деп ошонун гарантиясын беришти да. Ушундай эле окуя Барпы айылындагы Комсомол мектебинде да орун алган. Айыл өкмөт боюнча социалдык объектилерди көмүр менен камсыздоону Эмирхан жоопкерчилиги чектелген коому тендерден уткан. Буга чейин 12 мектеп жана 6 бала бакчанын дээрлик баарына көмүр түшүрүп берген. Окуя катталгандан кийин айыл өкмөттөн комиссия түзүлүп, компания өкүлдөрүнө эскертүү берилген. Эгер калган билим берүү мекемелеринде да ушундай учурлар катталса, чара көрүлөрүн айтышат. Тендер алып келген адамды чакырып бул жактан комиссия бардык. Барып туруп көрсөттүк жеринде көрсөткөн эле токтолбостон ага биз эскертүү кагазын жибердик айыл өкмөт тарабынан. Эскертүү кагазы ушул иш чараңызды кайрадан алып келген көмүрүңүздү кайрадан алып кетип, ордуна алып келиңиз деп эскертүүнү бергенбиз. Эскертүүнүн жыйынтыгында аткарбаган болсо, биз аны жанагыдай закон мыйзам боюнча жокко чыгарабыз. Ал эми Жалал-Абад облусу боюнча Тогуз-Торо, Токтогул райондорундагы мектептерде дагы ушундай учур катталган. Мындан улам облустук өзгөчө кырдаалдар башкармалыгы жергиликтүү башкаруу органдарына, социалдык мекемелерге кат жолдоп, эскертүү беришкен. Көмүрдүн кызып тутанып кетүүсүнүн алдын алуу үчүн сактоо шарттарына дагы көңүл буруу зарыл. Атайын каттар жолдогонбуз бул сатып алуучу көмүрдүн сапатына, ошондой эле аларды сактоого өзгөчө көңүл буруу боюнча бул аткарылган иштерге карабастан азыркы учурда облус аймагында Тогуз-Торо районунда 1 мектепте, Сузак районунда 1 мектепте, ошондой Токтогул районунда да 1 мектепте көмүрдүн өзүнөн өзү кызып бүтүүсү фактылар катталды. Ушуга байланыштуу биз дагы бир ирет райондук шаар мэрияларга, ошондой администрацияларга, ошондой эле саламаттык сактоо мекемелерине, район шаардык билим берүү бөлүмдөрүнө дагы бир ирет ушундай эскертүүлөрдү жөнөттүк. Атайын каттарды бул боюнча негизинен көмүр ным абалда болсо, анан ошо сактоочу жайда өрт коопсуз эже сакталбаса, көмүр өзүнөн өзү күйүп, ошо бүтөө касиетине. Эске салсак, өткөн жылы да облуста мындай окуядан 6 факты катталган. Арасында Сузак айыл өкмөтүнүн имараты да өрттөнүп, ири чыгымга учураган. Анын кесепетинен тергөө иштери азырда бүтпөй, имарат өрттөлгөн абалда турат. Адистер тилсиз жоо сапатсыз көмүрдөн чыкканын айтып келишет. Тендер аркылуу келген көмүрлөрдүн сапаты начар болуп, айрым учурда ушундай жагдайлар орун алары айтылат. Дегени менен өлкө боюнча көмүрдүн сапатын аныктоочу лаборатория бир гана Бишкекте бар. Бирок текшерүүдөн өткөрүлгөн көмүр кени аз экени айтылып келет. Бүбүсара Орозалиева, 7 канал, Жалал-Абад.